көрсөткөн мейманкана, сауналардын кожоюндары тууралуу эл ичинде түрдүү кептер айтылып келет. Айтылган сөздөрдүн чын бышыгына жетүү үчүн жашыруун камеранын коштоосунда айтылуу сауналарды түрө кыдырдык. Жергиликтүүлөр Кара Алма чайканасынын жанындагы жашыруун жайды жакшы билишсе керек. Бул жайдын Ош улуттук драма театрынын директору Асан Мансуровго таандык экени айтылып келет. Сыртына ремонт деп жазып коюшканы менен ичиндеги кыздар бузулбай эле иштеп жатканын көрүүгө болот. Сөзүбүз куруу болбосун үчүн Кара Алманын бир кызын мейманканага алып барып кепке тартып, тиешелүү тыйынын төлөп бердик. Каарманыбыздын коопсуздугу үчүн анын жүзү жана аты атайын жашырылды. Кантип коесуңуз го? Ошошону да бизге чалып, менин катымдан подарка алууга келди. 300 теңге кыз барат. А сиз барганам ошонуку. Сен топпайбы? Мен эди күнүнө чок деген 100 миң келчү. Драмтеатрдын директору. Асан білмеймін. Мен Асан. Директори болушуш. Кеченде рейпулда түрмөгө жаап турайлы. Деди да, эсен Чапайсың менің сауынамды табуым мен жалған емес. Чапайсың. Өзбекстандықтар чау. Өзбек тау. Театр жетекчиси Мансуров ынтымак аттуу мейманканага да ээлик кылаарын эшитти. Аты мейманкана болгону менен бул жайдагы кыздар да интим кызматын көрсөтүшөт. Асан Мансуров жогоруда аталган эки жайга тең тиешеси жок экенин айтканы менен Кара Алма бир тууган инисине ынтымак апасына катталганын жашырган жок. Ал сауналар менен ешкандай байланышы жок. Бул просто төрөлбаштыктардын бир ушакчылардын атынан болушу мүмкүн. А менде андай гостиница сауна деген менин атымда иштетпейм андай ишканаларым жок. Негизи буга чейин биздин кабарчыга бергенде ал меники болчу, бирок азыр ижарада деп айтып турсуз да. Мисалы ошол эле ынтымак мейманканасы. Бирок менин атымда ал гостиница менин атымда эмес. Менин туугандарым атында, бирок мага байланышы жок. Эч кандай тиешеси жок. Мага тиешеси жок. Биз ошо иликтөөнүн жүрүшүндө ошол жакта иштеген кыздар менен да сүйлөштүк да. Анан Кара Алмага барсак, сыртын ремонт деп жазып койгон экен. Сиз дагы биздин кабарчыга бергенде ошол ремонт жүрүп атат аякта деп айткан экенсиз. Анан бирок кыздар кадимгидей иштеп атат. Өздөрү менен сүйлөшсөк, ошол сиздин атыңызды айтып атат. Ошол Асан аканыкы бул жакта ошол биз иштейбиз, баягы Самаранын концертинде гүл алып келгиле деп дагы айткан. Экиден чогулуп биз гүл алып барганбыз деп бизге сүйлөп беришти да. Анан буларды кандай сүйлөшүп андай деп айтып эмес. Демек, Кара Алмага да ынтымакка да жок, тиешем жок. А сиздин кандай туугандар, жакын туугандарыңыз мисалы мейманканада отпайсызбы, ынтымак? Кимге катталган ал өзү? Ал ынтымак менин апама катталган. Азыркыга чейин. Апаңыз иштете ошондо, апам иштетет, апам бирөөлөргө аренда берип иштесе керек, ал ага карабайт. Кара Алма? Кара Алмадан ага карабайт. Эч кандай тиешеси. Мындай жоопкерчиликти жакында Ошто бир драма театрдын директорун эки сойконканасы бар экен. Азаттыктын журналисттери кармап алды. Кармап алып айтты, кимдин сойконканасы десе, 75-теги апамдыкы, меники эмес деп. Жанын жеп жиберди. Апасыныкы болсо да апамдыкы эмес, меники. Мен туура эмес иш кылып атырмын. Жооп берем деп өлүп кетиш керек эле. Апасын сатып жиберди. Муну жоопкерсиздик деп эсептейм.